Ушул жерде азыр мен өзүмдүн айтып өттүм платформамды, программамды. Ошондой болсо дагы бир жолу аксакалдардан суранат элем. Эгерде сиздерди кандайдыр бир суроолор кызыктырып аткан болсо, биз жооп берели. Сөзүн кезегин анда сиздерден ким? Сиз. Bizim birinci elin gölgeyle şu mikrokredit sayıları tekşeriş gerek, mümkünçülük olsa joyuş gerek şularda. Kredi sayısı degende bu elin kanın içi büttü. Usul birinci maksat usul ballar. Sizlerge birinci tapşırma bizim atımızdan. Kredi sayısı çok kala usul. Kalanı ıntımak menen ballar. Ага, ушул кредит боюнча айтты. Кредит негизинен бул эгерде бул биздин өлкө, биздин мамлекетибиз Кыргыз мамлекети ушул гүлдөп өнүккөн өскөн мамлекетке айланса, биздин айткан өзүбүздүн ажообуздун айткан сөзү бар. Биз кредит алган өлкөгө эмес, кредит берилген өлкөгө айланышыбыз керек деген сөзү бар. Кудай буйруса, биз ынтымакчылыкты кармап, ушул өлкөбүздө бир токчулук, молчулук болсо, Кудай буйруса ошол ажообуздун айткан сөзү дагы ишке ашат деген ойдобуз. Şaylauga attanısыңар sizlerge ак жол. Şu elin müdösünü atkarıp, yaxşı işlep, ак işlep, öz müddetine de atarlar. Eski doğuş berbekler. Neme deputatlar var. Ben aytadığım oşu. Olar biz 30 yılda hiç şey kılgan yok. Ben aytadığım oşu. Olar tınç boğda. Рахмат аба, ошол 30 жыл жөнүндө айтып калдыңыз. Мындан бир 30 жыл мурун мен сүлкүлдөгөн бир 20 жаштагы бала болчумун. Ошондо биз ишенгенбиз ушул Аскар Акаевдин сөзүнө, экинчи Швейцария кылам дегенде. А бизди экинчи Швейцария эмес, бизди өлкөбүздү приватизация кылып, өздөрүнө ылайыкташтырып приватизация кылып коюшту буларчы. Өздөрүнө ошончо жерлерди менчиктештирип алып, кийин аны сатып, азыркы бүгүнкү күндө булар болсо мультимиллионер жана миллиардер болуп чыга келишти. Муну жакшы түшүнүп турабыз аба. СССР маалында Карасу совхозу опытын санча пакылап койсу, Сергей Чертков деген адам орус жетекчи болгон. Ошондо республика боюнча эң совхоз Карасу совхозу. Республика боюнча миллионер совхоз дечеле бу жерде. Миллионер совхоз Карасу. Ишенбесеңер бүт любой мен деген eski жетекчилерден сурасаңар болот. Мына мен 86-га чыктым. Жалган айтыштын кереги жок. Ушундай жакшы күчтүү совхоз эле, Birinci olgan da. 13 күндө пактаны толтурган. Миллионер совхоз эле бүт бар жок, мынча иш беш эле да. Мындай болуп жашайт эле. Азыр эми билбей калдым. Эми ушул азыр абамда билбей калдым дейт. Бул билбей калганын себеби биз аба ишенген инсанбыз. Мына Кыргыз эли баягында ишенчек элбиз да. Мына адамдардын биздин жоопкерсиздик кесепетинен ушундай болуп атат. Биздин баягы жоопкерсиздик жетекчилери ушундай кылып салбады аба. Тартип жоктугунан ушундай болду. Ошондуктан биз буларды мына шайлоодон кийин президентибиз айтты, ушул шайлоодо силер ушуларды иллюстрация кылгыла, тазалагыла деди. Эскилерди шайлабагыла, жаңы ел билбеген, жаңы жаштарды, жаңы мундарды же болбосо жаңы жүздөрдү шайлагыла деп айтты. Амин. Алла Таалам сиңер ийгиликтүү болсун, ден соолугуңарды берсин. Алла багыңарды берсин, жакшы ниет, жакшылыктарыңарды Алла кабыл кылсын. Ишиңерде ийгилик болсун, ден соолук, күч кубат берсин. Ошо Садыр Жапаров, президентибиз Садыр Жапаровдун линиясында жүрө бергиле. Эң жакшы линияда болосуңар ошондо. Ошондо ошо жакшы ниет тилектериңер бардыгы өз даргайында кабыл болот, Кудай кааласа балдар. Амин, ишиңер алга болсун, ден соолук, күч кубат, шифа берсин. Мен